Жаңы Турмуш айылынын тургуну Рахимахан Топчубаева өзүнө тандык жер тилкесине 6 жылдан бери ээ боло албай келет. Анткени анын жер тилкесине 2 токтом чыгып, бейтаныш жаран тарабынан талашка түшкөн. Бул вака чейин Ош облустук сотунда бир нече жолу тараптуу сот жүрүп, иш оңунан чечилген эмес. Мындан улам Топчубаева ири суммада каражат төлөп, Жылдыз Кадырова аттуу жактоочуну жалдаганга аргасыз болгон. Ал ишти аягына чыкпай, экинчи тарап менен тил бириктирип кеткенин айтууда. Адвокаттарды алып атамын, бардыгы сатылды. Мана кече келдиңиз. Кече күнкү мына ушул кече Кара сууда болуп турган эме Кадырова деген Жылдыз. Буну менен договорлошконмун мен эмне өзүбүз договорлошконбуз. Мен аны үчүн мен корккон үчүн бергеним жок. Мен өзүм ишим боюнча адвокаттын кызматым ушунча десе мен бергем. Неге? Мен аягына чыгып берем деди. Аягына чыгып бере албай орто жолдо мени таштап кетти. Жактоочуларга ишеним жоголгонун белгилеген Топчубаева Жылдыз Кадырованын эмгек акысына 80 000 сом төлөп берген. Бирок бул суммага ылайык жактоочу татыктуу юридикалык кызмат көрсөтпөй, ишти аягына чыккан эмес. Мындан улам Топчубаева акчасын кайтарып алууну талап кылган. Бирок жактоочу кайрадан коркутууга алып жатыптыр. 140 000 сүйлөштүк, 80 000 нак колун акчасын бердим. Кече мына көзүбүзчө эле бир сатылып кеттичи. Анан алам болуп ыйлагым келип, ошодон бери келип эле үйдө жатып, оруп жаттым. 80 000 акчам адан тышкары берген акчаларым сотко барса дагы, кагаз тууралуу болсо дагы 1000 сомдон, 2000 сомдон, 500 сомдон бензин болсо, бензин машинасынан чыккан болсом, эшигин ачсам бензин куюп беремин 1000 сом кылыпчы. Бир күндө эле бара турганбыз, эки акчаларым кетип жүрдү. Ошолорду эсепке албастан эми кайра мени попозалап, сени коркутуп, сен наоборот нанча сом сен карызсың деп мени азыр попозалап, менин эмемди жерге тебелеп, сени органга берем деп мени ошентип коркутуп кечетен бери. Сөз болуп жаткан Жылдыз Кадырова аттуу жактоочудан Нурила Төрөканова да жапа чеккенин айтып, 7 каналдын редакциясына кайрылды. Анын баласын күйөөсү тартып алгандыгына байланыштуу жактоочу катары Жылдыз Кадырова менен иштешкен. Анда жактоочу кызмат акысы үчүн акча алып, бирок экинчи тараптын кызыкчылыгын коргоп кеткенин айтат. Ал деген өтө эки жүздүү адам экен. Себеби мени өлүмгө чейин түрттү ошол адамчы. Анан кийин милициялардын астына барганымда Жылдыз Кадырова Русландар менен бир болуп, менин үстүнө маскарлап, мага өчөшүп, көйнөгүн эмеге өрткө салып, өрттү алды, мага өчөшүп, эми кызын алдырат, ха деп күлүп атат. Адамдын сезимдери менен ойноп атат бул эме Жылдыз Кадырова дегенчи. Ал эми Жылдыз Кадырова айтылган кептерди сын доомат катары кабыл алып төгүнгө чыгарды. Ал юридикалык кызматтын ар бир баскычы үчүн эмгек акы төлөнөрүн билдирди. Мындан улам Топчубаева иштин көлөмүнө жараша акы төлөй албай калгандыктан ишти аягына чыгарган эместигин билдирди. Ал эми Төрөканованын иши боюнча жактоочу акысыз кызмат көрсөтүп келгендигин айтат. Топчубаеваныкы да ошондой, экөөнүн тең эле кылган ошондой. Юридикалык жардам көрсөтүү статьясынын ар бир баскычындагы өзүмдүн Топчубаева карата ооба туура акчасын алдым. Аныкын ар бир жасаган ишиме жараша акчамды алдым. Андан аркы акчасын Топчубаева төлөй албай калды. Ошондуктан мен төлөй албай калгандан кийин эмне кылдым? Аны менен андан ары иштешин токтоттум. Төрөкан абсолютно акысыз кызмат көрсөттүм. Төрөканованын кайра мен айтып аткан себеби айтпадым бе? Төрөканова деген баягы мени өзү жоготуп алды, өзү баш тартып. Кайра жоготуп алган нерсесинен ичи күйүп калды, ошол үчүн эле кылып аткан иш аракети. Топчубаеваныкы да ошондой. Юридикалык талаш тартыш маселе жаралганда укуктук кеңеш алууда жактоочулардын жардамы чоң. Бирок акыркы учурларда коомчулукта жактоочуларга да ишеним азайган. Алар иштин чечилүүсүнө эмес, көбүрөөк кызмат үчүн акча алууга кызыктар дешет. Биз жабырлануучубуз карапайым элбиз да. Биздин баягындай юридикалык укукка ээ эмеспиз. Ошол себебинен биз адвокаттарга барып адвокаттарды жалдап биздин иши бүтүрүп беришибизди суранабыз да. Алар анан кийин эле карапайым элден акча алышат. Кээ бир киши акча алып туруп качып кетишет экен, ишин бүтүрбөй атып туруп эле. Анан кийин бизден дагы акча алып, айыпталуучудан дагы акча алып, биз жабырлануучудан дагы акча алып туруп, анан эки жакка иштеп өздөрүнө акчаны жасап алышып, анан кийин бир баягы соттун немесин бир бизнеске айландырып алышыптыр да буларчы. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош шаары.